1 жылдан бери туугандары издеп жаткан кыргыз жараны Россиядан өзүн өзү өлтүрүп салган. Россияда кыргызстандык жаран өзүн өзү өлтүрүп салган. Туугандары бул боюнча кабары жок болгондуктан маркумду 1 жылга жакын убакыт издешкен. 2019 жылдын декабрь айынын башында Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнө 1975 жылы туулган Ош облусунун тургуну кайрылган. Ал дайынсыз жоголгон 1972 жылы туулган жолдошун табууга жардам сураган. Арыз ээсинин айтымында жолдошу акыркы жолу август айында байланышка чыгып, андан кийин кабарсыз болуп кеткен. Ал Москва шаарында август айында иштөөгө барган. Ошондой эле жоголуп жаткан кишинин жакындары өз алынча издегенде майнап чыкпай койгон. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү издөө иштерин жүргүзүп, 2019 жылдын 24 октябрында Москва облусунун Домодедово шаарындагы токойдон дайынсыз жоголгон жарандын жансыз денесин табышкан. Анын денесине кароо жүргүзгөндө күч колдонуунун белгилери аныкталган эмес. Соттук медициналык экспертиза ал өз өмүрүнө кол салганын аныктаган жана андан кийин маркум жерге берилген. 2020 жылдын 5 мартта маркумдун жакындары тийиштүү документтер менен таанышып чыгышкан. Азыркы тапта каза болгон жаранды эксгумация кылуу жана сөөктүү мекенине алып келүү иштери жүрүп жатат.